Акыркы мезгилде Пакистан, Афган улутундагы адамдар Бишкекте абдан көбөйүп кетишти. Көчөгө чыккандан коркуп жатабыз. Аларды ким текшерип, ким көзөмөлгө алат? Пакистандыктар Талибан кыймылынын активдүү мүчөлөрү. Булар теракт кылбайт деп ким кепилдик берет? Студенттерге окшобойт. Күндө жөн эле топ болуп жүрүшөт. Кайдан келишти, эмне максатта келишти, бир нерсени баштабайбы булар? Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деп бир ажоз айтты эле. Башка өлкөдө мынтип кенен жүрө албайсың, а бизде каалагандай жүрүшөт. Акыркы күндөрү Кыргызстандын интернет мейкиндигинде мына ушундай посттор жайнап кетти. Биздин өлкөдө ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган Талибан кыймылы Афганистанды толук көзөмөлгө алгандан соң согуш аракеттери жүрүп жаткан өлкөлөрдөн келген адамдардын саны көбөйгөнүн Бишкектин тургундары айтышууда. Алар тынчсызданууларын билдирүү менен бирге өлкө жетекчилигин бул маселеге олуттуу мамиле кылууга чакырышат. Бишкекте эле 450 чукул Афганистандан келген качкындар жашашат. Алар 10 жылдап документ ала албай, медициналык кароосуз жана жумушсуз, мыйзамсыз жашап келишет. Ушул жуманын башында алардын айрымдары Бириккен Улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдына митингге чыгышты. Алар алгач биздин маселебизди чечип бергиле, андан соң башкаларды кабыл алгыла дешти. Эсиңизде болсо, ага чейин эле өлкө жетекчилиги эвакуациялануу үчүн кайрылган жарандардын арыздары каралаарын жана Афган улутундагы 500 студентке виза берүүгө даярбыз деген билдирүү жасашкан. Эми борбордо көбөйүп жаткан башка улуттун өкүлдөрүнө токтолсок, Бириккен Улуттар уюмунун 1996 конвенциясына ылайык Кыргызстан Ооганстандан келген качкындарды кабыл алууга милдеттүү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Жапара Мамбетова билдирди. Алар өлкөнүн аймагына келген учурда биз белгиленген тартипте качкындарды кабыл алып, каттоодон өткөрүп, алардын арыздарын карап чыгышыбыз керек. Соңку окуялардан соң Кыргызстанга агылып келүүлөр болбойт деп божомолдоп жатабыз. Бул биринчи кезекте Тажикстан менен Өзбекстанга таасирин тийгизет. Бирок афгандыктар бизге баш бааник сурап, Тажикстан аркылуу келген учурлар дагы жок эмес, дейт ал. Чет элдик басылмалар афгандыктар Аму дарыясы аркылуу желим бөтөлкөлөр менен сүзүп, коңшу Өзбекстандын аймагына кирүүгө аракет кылып жатышкандыгын жазууда. Буга чейин Өзбекстан 150дөй ооган качкындарын мамлекеттик чек арага жакын жердеги чатыр лагерге жайгаштыргандыгын жарыялаган. Лагерди өзбек чек арачылары кайтарат, качкындарга тамак аш жана керектүү жардамдар берилет. Мамбетованын айтымында, эгер 5000 адам баш бааник сураса да, конвенцияга ылайык Кыргызстан сөзсүз кабыл алышы керек. Кыргызстандыктардын кооптонуулары канчалык орундуу? Коопсуздук боюнча серепчилердин пикирин билдик. Качкындар кокус келе турган болсо, ошол Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандан өтсө, алар көбүнчөсү ал жерде калып калбайт. Алар бизге да өтүп кетиши мүмкүн. Потому что биздин Тажикстан менен визовый режимибиз жок да, Өзбекстан менен визовый режим жок, өтүп кете берет. Машинага түшүп келип калат. Анан келип туруп, биз качкынбыз деп туруп, анан кийин суранышат. Афганистан менен түз чек ара жок, ошон үчүн качкындар кантип келет бизге? Тажикстан өлкөлөрү аркылуу мисалы, Өзбекстан. Тажикстан киргизеби, киргизбеби тоже вопрос. Өзбекстан конвенцияга кол койгон эмес. Өзбекстан жанагы алып чыкканга лагерь түзүп, анан ошол жерден басышка жөнөткөнгө гана макулдук берген Өзбекстан. Алар качкындарды кабыл алган жок. Алар батыш менен сүйлөшүп, Германия менен лагерь түзүп койгон. Ошол жерге келгендерди, ошол жерден анан Германияга алып чыгып кетишет. Бизге сиздин сурооңузга негиз бар. Эгерде бирөөлөр аркылуу, мисалы үчүн Тажикстанга, Өзбекстанга келгендер Кыргызстанга келебиз десе, качкынбыз десе, бизге кирип кеткен мүмкүнчүлүгү бар, бирок ал качкын статусу колунда кагазы бар болсо. Афгандыктар Кыргызстанга жашайм деген афгандык жок. Алар келет дагы убактылуу ушул жерде туруп, батыштын мамлекеттеринин элчиликтерине барып катталып коет ошол жерге, анан акырындык менен мүмкүнчүлүк болгондо ошол жакта көздөй кете башташат. Ошол. Алар ошондой мыйзамдуу, жакшы, өнүккөн мамлекеттерде жашагысы келет алар деле. Анан бизге келип алып, улам эле бир бийлик алмашкан жерге келип алып, алардын деле мындай өтө эле мындай түшүнүксүз кишилер экен деп ойлобойм. Ал ортодо УКМКнын чек ара кызматы Кыргызстанга Афганистандан качкындар келди деген маалыматты төгүндөдү. Афганистан менен Кыргызстан чектешпейт, кыргыз-тажик жана кыргыз-өзбек чек араларына убактылуу чек ара посттору коюлган. Ал жакта күч түзүмдөрү пландык чалгындоо иш аракеттерин жүргүзүп турат деп билдиришти мекемеден.